Ырчылар көп бир келет, сен дейди Кудай бир берет. Көөнөрбөс өчпөс чоң талант көп жылда элге бир келет. Оба, бул ырсаптары ырдын пири аталган. Рыспай Абдыкадыровдун жаркын элесине арналгандыгын окуган ар бир инсан даана байкайт. Бул өңдүү чыгармаларды ырчынын өмүр жолунан кабар берген буюмдарды ырчынын музейинен кездештирүүгө болот. Мында ырчынын колдонгон буюмдары, кийген кийимдери, керемет музыкага айланган ноталары, кол жазмалары жана таланттын мүнөзүн сүйлөп турган сүрөттөрү коюлган. Бул экспонаттар өлкөбүздүн ар кайсы жагынан алынып келинген. Ошо Рыспай Абдыкадыровдун бүт өзүнүн колдонулган, үйүндө колдонулган буюм теримдери, ноталарынан сырткары ошо жалаң буюм теримдери 34 экспонаттан туруп музейге коюлган болчу. Кийин анан Рыспай, мындайча айтканда, Рыспай сүйүүчүлөр тарабынан, Рыспайдын курсташтары, бирге окуган, чогуу иштеген, же болбосо студенттери тарабынан экспонаттар аябай көбөйдү. Рыспай Абдыкадыровдун бул музейи залкар таланттын 60 жылдыгына карата облустук администрация тарабынан чыгарылган буйрукка ылайык Ош мамлекеттик университетинин астында ачылган. Бүгүнкү күндө оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, искусство факультетинде ыр-күй ормандарына маданий эстетикалык табылга катары өлкөбүздөгү Рыспайдын өмүр тарыхы сакталган жалгыз музей болуп иштетилип келет. Бул музейдин жаралуусуна салым кошкондордун арасында Букарбай Иметов да бар. 2001 ачылган. Бул музей ошол республикадагы жападан жалгыз дээрлик ошол Рыспай аканын бардык жагынан таланты, үй бүлөлүк турмушу, жазган чыгармалары, китептери коюлган жападан жалгыз музей. Музейдин ачылышына, буюмдардын табылышына ырчынын жубайы Давлес Исманова жана кызы Сүйүта Абдыкадырова колдоо көрсөткөн. Анын пайдаланган буюмдарын көрүп, ар тараптуу көп нерсеге кызыккан инсан болгонун байкоого болот. Ал эми музейдин кызматкери Канышайым Сагынбаева таланттын буюмдары менен тааныштырды. Мына ачкычы, үйүнүн ачкычы. Мынау өзүнүн өздүк блокноту. Бүт бар жок адрестер жазылган, арысы шунун ичинде. Мына ошо жанагы тасмалардан көрүп каласыңар, Рыспай жөнүндө тартылган ошондогу кийип жүргөн ачкиси. Мына өзүнүн бычагы колдонулган. Мына Кытайга барганда кытайлык кыргыздар белекке берген термос. Мына өзүнүн чай ичкен пиаласы. Мынау чынысы. Бул адам ошо жаш баладай болуп, ушул оокат коюп берсе ичет эле, башка идишке коюп берсе ичпейт эле. Музей чакан болгону менен мазмундуу мааниге ээ. Оң тарабында Рыспайдын сүрөттөрү жайгаштырылган. Ырчынын басып өткөн турмушун чагылдырган бул сүрөттөр анын кандай адам экенин, кимдер менен мамилелеш болгонун, жашоо образын көрсөтөт. Чыгармачыл адам өзгөрүлмө мүнөзгө ээ. Кээде туруп шайыр шатман куудул болуп кетсе, кээде түнт болуп корс сүйлөйт. Рыспай да мына ушундай мүнөздүү киши болгон. Мунун баарын көтөрүп, Рыспайды колдоп коштоп, руханий энергия берген бул анын үй бүлөсү, жакындары. Албетте, бул жерден анын ошол жакын адамдарын, үй бүлөсүн көрүүгө болот. Кыздарынын, жубайынын сүрөттөрү көп. Бирок бул жерде бир апасынын жалгыз сүрөтү бар. Мына ошо Рыспай Абдыкадыровдун апасы. Кандай чыгармачыл адам болбосун, кандай адам болбосун, муну кандай адамдын баласы экен, апасы ким экен, атасы ким экен деп калат. Эми атасы баягы атасынын сүрөтү жок экен. Апасы бул бир тууган эжеси, бир тууган жеңеси. Бул экинчи кызы Гүлзат. Эң кичинекей кызы Сүйүтанын сүрөтү. Таланттардын куну бар тагдырында, табигаттын үнү бар кайрыгында, Рыспайдай нак булбул кыргызыма качан келет болду экен кайкылымда. Бул музей улуу талант Рыспай Абдыкадыровдун элесин кийинки муунга жеткирген табылга катары кала бермекчи. Толкунай Жунус кызы, Уларбек Мужиев, Арутам көрсөтүүсү.